Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, достор. Мына менин жанымда отурган апанын аты Чоконова Синагүл. Алыскы Кочкор районунун Кочкор шаарынан келиптир. Азыркы учурда биздин өлкөдө кадимкидегидей эле баягындай алдамчы, мошенник дейбизби, ушундай адамдардын кесепетине, ушундай адамдарга жолугуп калып, ушулардын ушундай запкы тартып жүргөн апалардын бири экен мындайча айтканда. И ошол сиз өзүңүз айтып аткан ошол баланы сиз өзүңүз тааныч экенсиз. Ага кандайча жол менен алданып калдыңыз? Ал баланы айтып атасыз, банкта иштейт беле? Альянс банкта иштейт экен. Альянс банкта иштейт экен деп атасыз. Айтыңызчы, ана кандайча жол менен бул балага алданып калдыңыз? Менин алданган себебим, бул бала менин балама келип жүрчү, мурунчу. Анан ошол тараптуу эле мындай көрүп жүргөн бала да. Анан бала мени чакырып калды, Кочкорго мен Бишкекте жүрсөм, баары эле анан Таалайга жолуктум. Жолуксам эле анан менин телефонумду жетип бериңиз деп суранды да тиги баламчы. Анан мен Таалайга жолугуп айттым, эмне үчүн берем десем айтты, мен сиздин балаңызга кредит алып берем. Силер төлөй албай калсаңар өзүм төгүп турам. Анан силердин тамыңар мага кепилдик болуп турсун. Мен жөн эле төлөй берет белем акчаны деди да. Анан мен деле ага ишендим, эми жапташы татынакай бала сүйлөп атса, өзү банк иштесе, Вивант жана Альянс деген банк иштейт экен да. Анан эле ошончо менен мен деле ойлодум, тамдын кийин кандай болот десем айтты, кандай кредит төгүп бүтсөңөр, ошондой эле тамыңарды кайра кототуп берем деди. Анан мен ойлодум, анда залогко койгондой эле турбайбы? Кол коюп бердим өзүм эле, мен деле эч ким заставить эткен жокпу, өзүм кол коюп алдандым да. Айтсаңыз апа, эмне үчүн балаңыз ушул акчаны банктан алууга керек болду? Же болбосо ушуга эмне мажбур болду дейм да? Эми мен сураганда мага керек, мен оокат кылышым керек деген эле сөз тукканда менчи, ошол баламан. Тиги Таалайдан деле ошол сөздү уктум. Экөөнүн ортосунда карызы бар, марызы бар деген сөздү баш уккан жокмун чындыгындачы. Анан эле тил балам акчаны алыптыр, расход кылыптыр, мен аны деле билбейм. Анан эле өзүм ооруп калдым, жана айтып катуу ооруп атам да, оорудум. Анан өзүм менен өзүм алек болуп калдым. Азыркы учурда деле айланай, мен өзүм менен өзүм алекмин, мисалычы. Семейный врачта 12 диагноз менен учеттоп турам. Жүрөктөн инфаркт алгам, башым давлением көтөрүлөт, башым ооруйт, буту колум ооруйт, чындап келгенде бөөрүм 72 жаштамын азырчы. Айтсаңыз апа, мына сиз ошол кредитти төлөдүңүзбү? Ооба, төлөп бүттүк. Төлөп бүткөндөн кийин мен ойлодум, тиги баламды тамдык менен алдыго деп элечи, которуп берем деген да. Ошол ойдо мен деле сураган жокмун, ошончо билбейм. Январь айында мен жана келин балам экөө ажырашты да. Ажырашып урушуп, ошондо мени кубалады келинимчи, баламды да кубалап, эшикке чыгарып, кийиминин баарын чыгып кеткиле деп. Мен ошондо билдим, что тамыбыз сатылып кеткенин, баламдын карысы экенин. Сиздер балаңыз болуп чогуу турат белеңиздер? Чогуу турчубуз, жана келин болуп чогуу турчубуз да. Анан ошоюнча мен тиги ошондо билдим да, ошо экөө урушканда билдим да, мени кубалаганда билдим да. Анан мен милицияга арыз жаздым. Арыз жазсам, милиция так иштебей койду. 31 январь 2022-жылы арыз жазгам. Ошол бойдон арызымдан жооп жок. Аягында жана Токонова кымбат үйдү сатып алган киши, күйөөсү Алиев Майрамбек. Алар мени сотко берди. 20 канчасы ноябрда берди го. Что мени мажбурлап чыгарып бергиле депчи. Мен ошондо билдим, мен уже талаада калып атканымдычы. Демек апа, анда ошол сиздин балаңыздын аялы, келиниңиз мында. Ошол келиниңиз, банкта иштеген бала, келиниңиздин ата-энеси бардыгы бир ушундай сүйлөшүп алып туруп ушул ишти жасаган экен анда. Мен ошончо ойлойм да. Анткени бири-бирин булар жакшы таанышат. Тааныш экен да мурун эле. Менин балам Таалайды, мисалы Бишкек тааныш эмес. Ушул аялын алгандан кийин таанышты да, таанышыптыр да. Мен өзүнүн айтуучулары боюнча мен арасында турган жокмун. Бирок ошол келинчеги алып барып тааныштырып, акчаны ошол алдырыптыр каз. Мунун баары сотто далилденди да. Сотто далилденип айтылып, сотто эсептешти. Канча карыз алды эле, канча карыз берди эле. Ошондо баламдын карызы 77.000 ошондой эле карыз экен. Анан 77.000 үчүн өзүнүн намына котортуп алат да. Цифрлар мен апорун деп берип коюп атпайм. Демек сизге талай жанакыл үйдү
өзүнө оформить этип туруп, балаңызга кредит алып берип, кредитти өзүнө төлөтүп балаңызга. Анан кийин жанакыл үйдү кайрадан эле сиздин кудаңызга кайрадан эле менин кудагыйыма токонуга кымбатка сатып ийет да. Анткени аны сатып ийгенин мен де билбейм, мага да айтпайт, балама да айтпайт. Биз качсам муну жанагы бала кызым менен келиним менен балам экөө ажырашканда мен билип атам да ошон үчүн сатып алышканынчы. Ага чейин мен азыр деле өзүм жакшы сезбейм негизичи, билет баары эле. Анан эле мен тигимин экөө жашап атса эле мен деле жакшы жашап атат деп эле жүрө бердим деп атам. Кайдан билейин мен тигимин үчүн. Ошол Синагүл апа, аябай мындай нерсени мен биринчи жолу угуп атышым. Чындыгында аябай пландаштырылып, алдын ала жасалган иш экен. Жасалган иш. Эми кээ бир жарандарыбыз бар да ушундай туура эмес иштер жасаган. Мына ошондой туура эмес иштер жасаган жарандарыбыздын бири сизди ушундай жол менен алдап салыптыр да. Анан эми кочко тигилер мени жана чыгарсын деп мажбурлап чыгарылды деп сотко бергенде мен райондук сотко арыз бердим. Что Бейшекеев экөөбүздүн ортобуздагы купли продажаны жана сатып алуу келишимин жокко чыгарып бергиле депчи. Анан бирок Кочкордун сотуна рахмат. Ал баарыбызды чакырды да төртөөбүздү тең. Мени, баламды, ошо Бейшекеевди, анан токонуга кымбаттын күйөөсү өкүл болду да. Баарыбызды чакырып, ошол жерден такталды. Что мен 1 сом алган эмес тиги баладанчы. Баламдын карысын бүт эсептештирди. Эсептештиргенде где-то 71 демемин калыптыр да, 77 72 ошондой. Эми мындай айтканда ошол 72 миң сом үчүн менин тамымды тиги алып коюп атат да, сатып ийип атат. Кудагыйыма 145 миңге сатыптыр. Ошол, анан кийин ошол менен Кочкордун соту анан мен жанагы ооруп, мен ден соолугума тиешелүү справкаларым деле турат, выпискаларым турат. Инвалидность боюнча да справка баары эле бар документтерим. Ошо врачтын справкасы бар 12. Эми оорулуу ушул жашка келип ушундай неметип кыжалачылык тартып сиз дагы кандайдыр бир ооруга чалдык атасыз да апа. Чалдыкканда аябай чалдыктым. Мына былтыр эле 22-жылы эле мен 2 жолу 15 күндөн амбулаторный лечение алдым. Июнда, анан августта кайра болбой эле сентябрда больницага жатып чыктым. Кайра болбой эле башым менен кайра тиги февралда 23-жылы февралда больницага жатып чыктым. Мына азыр деле башым ооруп турат, бирок баары эме алам. Анан давлениеңиз көтөрүлүп турат. Кочкордун соту деп атасыз, адилеттүү жакшы чечим чыгарып берди деп атат. Ооба, экөөбүздүн сделкабызды жокко чыгарып берди да. Анан алар сотко арыз жазды да. Сотко арыз жазып сотко арыз жазганда сот бул версияны караган жок, мен алданган дегендичи. Карабай эле балаңыздын каржысын өзүңүз которуп бериптирсиз, анан срогун өткөрүп деп эле ошондой версияны кабыл алып туруп, чечимди тиги тарапка которуп койду да. Ооба. Анан эми ошол жерде деле менде суроо туулуп атат да. Анан айтат, сиздин балаңыз 5 жыл каржысын бербей жүрүптүр дейт. Эми мага караганда ал образованиеси высший, банковский агент иштейт. Эмне үчүн баламды ошол 5 жыл учурунда же сотко берип, же милицияга берип, эмне үчүн каржысын өндүрүп алган жок. Мен тамды көстөрдү да, мисалы айтканда, эмне үчүн мени алдап алды. Ошол. Мен эми суранарым өтүнүчүм боло келди, эл чечсин. Анан бул жогорку сотто, жогорку сот каржысы менен кайрылам, бул боюнча калтырбайм экенсин. Анан жогорку соттон деле суранам, ушуга калыстык кылып карап койсун деп эле. Бул адамды айтып атпайсызбы, жанагы банкта иштеген, образованиясы бар деп. Эми булардын мээси ошого жетсе, анан акылы ошого жетсе, айла жок дечи. Мен деле бир суроом ошолор балага, менин баламачы экөө тең чоң киши мисалы. Менин балам 49-та. Ал бала 35 экен, 88 жылкы. Эми ошол өзлөрү каржыларын өзлөрү чечишип эле, мен тамды ортого коюп, мени сүйрөбөй эле, тамды кайра эле ордуна мага берип койсо болот эле деп алам. Мындай. Эми азыр сот отуруму дагы бүтө эле экен да. Бүтө эле экен, бөөрү жогорку сотко кайрылышым керек. Анан булардын катыңыз көрсөтүп атаңыз, көрсөттүңүз, Нарын облустук, Нарын шаардык соту карайт экен го. Ал жанагы 26-июнь күнү ошо Нарын шаардык соту карайт экен. Ал жана мени кудам сотко бергенде, меничи выселение депчи, жанагы мажбурлап чыгарып бергиле деп. Ошол иштери жогорку соттагы, облус соттагы бүт кайра жиберген. Тигилерге отказной кылып, бул кайра иш каралсын депчи.
Анан азыр карай турган сот Сыдыгалиева экен. Сыдыгалиева отпускада экен да. Ал жок болуп калып, анан азыр Нарын шаардык сотуна бериптир. Ушунун 26-сында каралат экен да. Эми андан деле суранып атам, эми бул телевидениени эми көрөр эми, көрбөй кантип койсун айланайын. Мен барганда сүйлөй албай калып атам. Башын тегеренип тигилердин суроосуна жооп бере албай калып атам. Эми ал мени тигиле жазыптыр, тиги операцияда калып эле кантип ооруйм алдан айнанайын. Сен апа, менин аты жөнүм Калыбек Жапаров да. Эгерде биз эми телевидениеде эмеспиз, өзүбүздүн баягындай интернеттен, соцсеттерден чыгарабыз да. Анан ошол жакта көргөн өзүбүздүн жарандар бул сиздин окуяга өздөрү күбө болуп, анан өздөрү бир ой пикирлерин айтышаар, жазышаар. Андан тышкары дагы мына сот отуруму болот деп атасыз, Нарын шаардык, анан облустук, анан жогорку соттон болушу мүмкүн деп атасыз. Эми мен дагы ушул биздин укук коргоо органдарына, сот органдарына айтар элем, ушул апанын ишин адилеттүү карап беришиңиздерди мен дагы суранып кетип элем да. Ошо эле мен деле үмүтүм ушу элде калды, анан жогорку сотто калды, башка жерден эч кандай үмүт жок мисалы. Жогорку сот кандай чечсе ошондой болуп калам да, түшүнбөдүм да алганда. Ошол